Assalamu алейкум, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Бүгүн сиздерге Москва шаарындагы Major Auto салонунан унааларды көргөзмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабай, аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Мен сиздерге турган унааларды бир катар көргөзүп кете берсем, бааларын айтып. Турган Шкода 2012 жылкы экен. Пробег 58 000, объем 1.4, коробка автомат, баасы 556 000 рубль. Бұл қатарда Шкода, Volkswagen екен. Bir қатар көргөзүп кете берейин. Шкода Rapid, объем 1.4, то есть 1.6, коробка автомат. Пробег 60 000 километр, баасы 875 000 рубль. Мындай ак түстөгү Rapid екен. Volkswagen Polo чыгарылган жылы 2018, объем 1.6, коробка автомат, баасы 740 000 рубль. Volkswagen Tiguan чыгарылган жылы 2015, пробег 78 000 километр, объем 1.4, коробка автомат, баасы 1 075 000 рубль. Жандарынан да көргөзүп коеюн сиздерге. Ак түстөгү Tiguan экен. Volkswagen Golf чыгарылган жылы 2013, пробег 132 000 километр, коробка автомат, баасы 759 000 рубль. Шкода Octavia чыгарылган жылы 2017, пробег 75 000 километр, объем 1.4, турбо мотор екен, 150 аттың күчү бар. Баасы 1 110 000 рубль. Жанында дагы бир Octavia турат, Шкода Octavia чыгарылган жылы 2018, пробег 74 000 километр, 1.6 объем, коробка автомат, баасы 870 000 рубль. Мындай ак түстөгү Octavia екен. Сиздерге арт жагынан дагы бир катар көргөзүп коеюн. Баасы 870 000 рубль. Бул жерде дагы бир Octavia турат. Чыгарылган жылы 2013, объем 1.8, полный привод, баасы 830 000 рубль, пробег 156 000 километр. Жерде Polo турат, чыгарылган жылы 2018, объем 1.6, коробка механика, баасы 550 000 рубль. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2019, пробег 7133 километр, коробка автомат, баасы 925 000 рубль, объем 1.6. Мындай жаңы зимний дөңгөлөктөр экен. Салонунда бир катар көргөзүп коеюн сиздерге. Мультируль, подогрев сиденья, климат контроль жок экен, кондиционер бар экен. Арт жагынан да көргөзүп коеюн. Пробеги 7 000, аябай жаңы унаа экен. Кийинки могу кара түстөгү Ford Focus чыгарылган жылы 2016, объем 1.6, коробка автомат, пробег 32 333 километр, баасы 951 000 рубль. Шкода Superb чыгарылган жылы 2019, пробег 9853 километр, объем 1.8, коробка автомат, баасы 2 150 000 рубль. Бул Шкоданын представительский класстагы машинасы. Кожаный салон, короче, бүт навороттору бар экен. DSG экен коробкасы. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн. Бул машина
Toyota Camry'lerin классында бул эсептелет. Kia Optima, Hyundai Sonata ошолордун классында. Жерде Volkswagen Passat B7 турат. Чыгарылган жылы 2012, пробег 100 561 км, коробка автомат, объем 1.8, баасы 819 000 рубль. Бул жерде дагы бир Passat турат. Passat B8 экен, чыгарылган жылы 2017, пробег 28 455, объем 1.4, коробка автомат, баасы 1 355 000 рубль. Бул жерде дагы бир Skoda Rapid турат. Skoda Rapid чыгарылган жылы 2015, пробег 99 000 км, объем 1.4, коробка автомат, баасы 690 000 рубль. Skoda Octavia чыгарылган жылы 2016, пробег 141 000 рубль, коробка автомат, объем 1.4, баасы 830 000 рубль. Бул жерде дагы бир Skoda турат. Чыгарылган жылы 2018, пробег 71 000 км, объем 1.8, коробка автомат, баасы 1 590 000 рубль. Полноприводный экен. Достор, салон аябай чоң. Азыр сиздерге арзан темадагы унааларды тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жерде Hyundai Sonata турат. Чыгарылган жылы 2018, объем 2.4, пробеги 50 543 км экен. Баасы 1 425 000 рубль. Бул комплектациясы аябай жакшы экен. Максимальный комплектация, бир люк гана жок экен. Калган бүт баары бар. Двухзонный климат-контроль, старт-стоп кнопка, мультируль, электронный ручник, кожный салон, вентиляциялары дагы бар экен алдыңкы отургучтардын. Баасы 1 425 000 рубль. Подали, да? Да, подал. Будете ждать? Ну да, говорит, там в течение 2 часов А, ну вы здесь? отзванивает. Да, здесь будет. Ну, я тоже Да. на своем рабочем месте. Если Да, надо, хорошо, подходите. хорошо, пока снимаю это. Хорошо. Достор, бул жерге машина алганы келгенбиз. Азыр буюрса алсак дагы тартып видео кылып чыгарабыз. У вас начальный взнос со мной? Да. Наличными? Не, карта, если что, снимаем. Сможете такую сумму снять? Ну, тот раз же сняли Ну, я 400 на всякий тысяч. случай спрашиваю. Ну, конечно, Всё, хорошо. конечно. Эгер машина алып калсак, сиздерге дагы бир катар видео кылып тартып көргөзөбүз. Сиздерге арзаныраак машиналарды таап көргөзөйүн азыр. Алыстабай туруңуздар. Бул жерде малолитражка Kia Picanto турат. Мына тартып көргөзүп коеюн сиздерге. Кызыл түстөгү аябай кооз экен, бирок баасы өтө деле арзан эмес экен. Чыгарылган жылы 2019, объем 1.2, коробка автомат. Пробег 25 855 км, баасы 900 000 рубль. Kia Picanto 3 дейт. Комплектациясы аябай жакшы экен. Кондиционер, климат-контроль, подогрев сиденья, подогрев руля, мультируль бүт баары бар экен. Штатный магнитофон, штатный кичинекей монитор бар экен даже.
Экономичный машина. Бұл жерде Kia Rio X-Line тұрады. Шығарылған жылы 2018. Объем 1.4, коробка автомат. Басы 730 000 рубль. Kia Rio X-Line. Автомобиль не дейді, арзандатылған бағада екен. Şimdi açıp daha göreceğim sizlerге. Обычный велюровый салон. Штатный магнитофон, монитору менен. Пробеги 65 000, 28 километр екен. Объем 1.4, коробка автомат, подогрев сиденья, подогрев руля бар екен. Ручник обычный. Басы 730 000 рубль. Бар жоқ. Терезе көтергіштері электрический екен. Kia Rio X-Line. Бұл жақта дағы бір Polo тұрады. Объем 1.6, коробка автомат. Пробег 54 000, шығарылған жылы 2018. Басы 665 000 рубль дейді қазір. Зимний, летний резиналар екен. Резиналардың состояниясы жақсы. Сіздерге салонда көрсетіп қояйын. Комплектациясы базовый комплектацияда екен. Штатный магнитофон, обычный руль. Подлокотниктері жоқ екен. Обычный велюровый салон. Пробеги 54 786 километр, басы 665 000 рубль. В принципе, таксиге иштейм дегендерге аябай жакшы вариант. Будан дагы бир 35-40 000 түшүрсө болот. Машинанын состояниясы действительно жаңы боюнча экен. Машинаны отурганда эле көрүнүп турат. Терезе көтөргүчтөрү алдыңкылары электрический екен, арткылары ручной. Басы 665 000 рубль. Шуну менен бүгүнкү чыгарылышты достор жыйынтыктайбыз. Бу жерде арзан машина деле жок экен, почти жок эсеп экен. Новорижский шоссе 23 километрге келип, ушул жерден тандап каалаган унааңыздарды алып кетсеңиздер болот. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканга чейин сак саламат туруңуздар. Каналга катталып, видеонун астына лайк басып кетүүнү унутпаңыздар достор. Рахмат.